Бул подкаст Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Материалда айтылган пикирлер сөзсүз түрдө Сорос Кыргызстан фондунун көз карашын чагылдырат дегендик эмес. Бала чака подкасты. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Силер Бала чака подкастынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыңар. Биздин бүгүнкү тема бала менен үй тапшырманы аткарыш керекпи же аткарбай эле койсо болобу? Менин атым Наргиза Кожобекова. Жолдошум экөөбүздүн 4 балабыз бар. Улуу балабыздын аты Байел, ал 12 жашта. Экинчи уулубуздун аты Санжар, 8 жашта. Андан кийинки уулубуздун аты Нуртай, 4 жашта. Кичүү кызыбыздын аты Умай, ал 3 жашта. Менин атым Замир Казакбаев, мен 2 баланын атасымын. Менин атым Улан, фамилиям Солтобек уулу, мен 3 кыздын мамасы, мен папасымын алар. Иштейм деп кой. Болду. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшкөн табыз? Бүгүн мен жогоруда айтып кеткендей темабыз бала менен үй тапшырма жасоо керекпи же жокпу деген темада. Ойлонуп көрсөк, ата энелер бир нече категорияга бөлүнүшөт экен. Биринчиси ооба керек, ансыз бала такыр окубай коет. Экинчи категориядагылар менин аны менен ишим да жок, апасы менен окуйт же атасы менен окуйт. Үчүнчү категориядагылар жардам бербеш керек, мен өзүм эле окугам. Төртүнчү категориядагылар жардам берейин эле дейм, бирок мээм жетпейт. Менин категориям экен да. Акыркысы. Ушуну сиз сунуштаган окшойсуз, акыркы категорияны. Чындап эле бала менен үй тапшырманы жасоо керекпи же керек эмеспи? Бүгүнкү күндө аябай бул кандайдыр бир деңгээлде аябай көйгөйлүү нерсе болуп баратат го, ата энелер арасында деле. Мен биринчи силердин оюңарды уккум келип атат, анан өзүмдүн позициямды билдиргим келип атат. Мен негизи окутпаш керек деген позициядамын. Үй тапшырманы бала менен чогуу жасабаш керек деген позициядамын. Ал мээмдин эле иштебегенден эмес, дагы башка критерийлер бар. Эми сиздин позицияңызды мен билип атам, сиз аябай удобный, выгодный позицияда тура алган турбайсызбы? Неге дегенде азыр сиз билбейм деген бир сөзбү? Жок, сиз азыр китептерден окуп алган, бестселлерлерден окуп алган бала самостоятельный болбой калат деген шултоого жамынып, жоопкерчиликтен качып атасыз деп эсептейм да. Бул менин позициям. Сиздин позицияңыз. Сен? Мен аябай талаш учурдамын да. Сиздин категорияңыз жок бекен, биз атап кеткен. Жок, мен кайсыл бир категорияга карап анан жашынып алганга мен укугум жок. Анчалык билимдүү эмесмин. Ошол себептен мен учурга жараша мамиле кылам да. Кээде бериш керек жардамды, кээде бербеш керек. Дайыма эле жардам бере берсем, мен кыздарым көрүнүп калат. Азыр папам келгенде анан жасайбыз да депчи. Анан такыр жардам бербей койсоң, анда мындан пайда деле жок. Бул Замир байкеге окшош деп ойлоп калыш мүмкүн да. Мен анда өзүмдүн позициямды айта кетсем, мен балдарга сөзсүз жардам бериш керек деген ойдомун, бирок бала өзү жардам сураган учурда. Эгер өзү мына мен могул жерден түшүнбөй атам, могул жерин мага түшүндүрүп бер деп келгенде, анан баланын ошол нерсени чындап эле түшүнбөй турганына көзүм жетсе, анда сөзсүз жардам бергенге аракет кылам. Ал эми айрым учурларда балдарымда андай көп эле болот. Жөн эле жалкоосу кармап эле, анан жоопкерчиликти мага шылтагысы келип, мен канча жолу окусам деле түшүнбөй атам дей берет да. Карап көрсөң жөнөкөй эле маселе, ашып кетсе бир 4 сүйлөм, анда эч кандай бир татаал сөз, татаал термин жок. Катардагы эле күндө колдонуп жүргөн сөздөр, кадимки эле мисал, кадимки эле маселе, анан дагы бир нече жолу окусаң түшүнөсүң деп кайра жумшайм. Экөөбүз Замир байкени экөө эле өткөнбүз. Мен жалгыз болуп калды. Майдалабай 3-4 сүйлөм менен айткам, сиз майдалап ар бирин түшүндүрүп бердиңиз, Мен айттым, кээде жардам бериш керек, кээде жардам бербей эле коюш керек деген позицияда сиз дагы экенсиз. Бизде сабак берүү, мисалы, жалпы билим берүү системасына, же болбосо методикаларын, мугалимдердин сабак өтүү методикаларын алат. Коёндай окшош болгон үчүн балдардын, бүгүнкү күндө мектепте билим алып аткан балдардын, мен калп айтпайын, 80% мектепке мойнунан байлаган иттей болуп эле барышат. 80%. Бул статистика. Муну мен ойлоп таап аткан жокмун. Демек, бул жерде эмне деген нерсе бар? Үйгө келгенден да, мисалы, бала мектепке барса дагы 6 саат бою көнүп калган программаны окуйт, көнүп калган сүрөттөрдү көрөт, көнүп калган тапшырмаларды аткарат. Үйгө келсе деле ошол көнүп калган нерселерди жасайт. Бала робот кылып тарбиялап атабыз. Мен муну эмнен айткым келип атат? Менин өзүм жеке көз карашымда. Адам баласы, мейли бала, мейли чоң киши дебей, эгер бир нерсени өзү ойлоп тапса, кызыгуу пайда болот. Даяр нерсеге адам кызыкпайт деле, себеби ал даяр да. Ошон үчүн бизде бекеринен айтылган эмес да. Балага дегиле кимге нерсе кылып атсаң деле балык бербе, сен кайырмак берип үйрөт деп.
Анысы кандай, бул жөнөкөй эле салыштырмалуу нерсе. Мен принципиалдуу түрдө жардам бербеш керек деген жокмун да. Принцип эмес. Бул кандайдыр деңгээлде балага дагы мүмкүнчүлүк берүү, изденүүсүнө андан ары карай. Сиз биздин позицияга өтүп баратасыз көпчүлүккө. Так нечестно депсизби? Сиз айтып аткансыз, мен бул аркы жээкте болуп турам деп, сиз акырындык менен берки жээкке өтүп атасыз да. Менде анда мындай суроо бар. Биздин үйдө Тынчтык экөөбүз мындай атайын сүйлөшүп албай, бирок ким кайсы сабактан жардам бере турганын бөлүшүп калган да өзүнөн өзү эле. Мисалы үчүн Тынчтык кыргыз тил, кыргыз адабиятын балдарга өтө жакшы түшүндүрөт. Анан балдар өздөрү дагы Тынчтыкты күтүшөт, ошону менен окугусу келет да. Мен түшүндүрүп берсем деле уулум Санжар айтат: "Апа, мен сиз айтып бергенде түшүнбөй атам, мен атам менен эле окуйнчу бул сабакты" деп менден качат. Мени менен негизинен математика, орус тил, чет тил, тарых, география деген сабактарды чогуу отуруп окуйбуз, изденебиз, иштейбиз дегендей. Силерде ушундай бир ролдорду бөлүштүрүп алган барбы? Мен 5-класска чейинки эле сабактарды түшүнөм, андан ары көздөй. Жет элексиз. Мисалы алгебра дегенди мен мектепте окуган менен аны азыр кайра 5-класстын жогорку формулалар кире баштаган алгебраны мен түшүнбөйм кайра. Анан мен өзүм түшүнбөй атсам кантип акыл үйрөтмөк элем. Бул жерде дагы бир нерсе бар экен. Азыр билбейм, бул бизге абдан тааныш тема болуп атат да, себеби биздин балдарыбыз тең чамал экен да. Өзү байкайсыңарбы, негизи мындай экен да. 1-класстан баштап 6-7 класска чейин эле ата эне отура калып чогуу окуйт экен. Андан кийинки балдар ата энени укпайт экен, окубайт экен чогуу, уят болуп калат экен. Мисалы, азыр бизди угуп аткандар болсо деле өзүнө суроо салып көрсүн. Эгерде 9-10 класста мектептин окуучусу балаңыз же кызыңыз болуп, ошону менен чогуу отуруп сабак окуп атканыңызды элестете аласызбы? Жок, андай эмес. Алар окубайт чогуу отуруп ата эне менен. А бизге контролдош жеңилирээк экен, алар качан бизди угуп аткан учурда гана. Андан кийин укпай калат экен бала. Ошол угуп аткан учурда гана бир нерсени үйрөткөнгө аракет кылат экенбиз. Ошо текшергенди жакшы көрөт экенбиз. Болбосо 11-класстагы балаңызга мисалы: "Алып келчи күндөлүгүңдү" деңизчи. Өзүбүз уят болгон атпайбызбы? Азыр калып эле биз чоңоюп калды, уят болот экен аны караганда дегенчи. Өзүңүз уят болосуз, анын алгебрасын түшүнүп көрсөңүз, физикасын түшүнөсүзбү сиз? Мисалы, мен өзүм мындай элестетем. Мен өзүм мектеп окуучусу болгом да, мен дагы. Мени эмне кылышкан, мени кантип контролдошкон, качан? Мен эсимде 1-класстан баштап ошол 6-7 класска чейин менин күндөлүгүмдү сурап турушчу, үйгө эмне тапшырма алып келдиң, аткардыңбы деп сурап турушчу, оюндан чарчап келген учурларда. Менин эсимде жок 9-класстан кийин менден сураган. Мен студенттердей эле бүттүм. Демек мен жалгыз эмесмин да. Сен кантип бүттүң эле мектепти улан? Мен мындай элес булас бар го, мындай чала көрүнүп калган сүрөттөр эсимде да. Менин бир таажеңем келип, анда жаш жаңы келген келин да, ошол 1-класстан жардам берген бир чала бул эсимде да. Анан калгандарында эч ким жардам бергенин унутуп калгам же жардам берген. Менин эсимде калганы, атам мектепке чейин атам мени окуганды жана жазганды үйрөткөн. Ушул кадрды аябай так жана даана билем, эсимде калганда. А бирок мектепке баргандан кийин улан айткандай менин жанымда бирөө отуруп, анан кана күндөлүгүң, анан муну жаздыңбы, тигини жаздыңбы, дептериң салдыңбы, китебиң салдыңбы деген киши болгон жок. Же мен үйдүн улуу баласы болгондуктанбы, менден кийин дагы иним, сиңдилерим бар болчу. Шыгылып 1-класстан 11-класска чейин же мен өзүм ушунчалык жоопкерчиликтүү киши белем, бала белем. Кыз кишилер эми баары бир кантсе да тыңыраак болот экен да, өзүнүн оокатына деле дегендей эле жалпы кыз киши өзү тыңыраак болот го. Эл эмне дейт? Элдин пикирлери. Балдардын тапшырмасын чогуу текшерип туруш керек, сөзсүз түрдө ата эне. Балдардын билимдүү жана тарбиялуу, ыймандуу болушуна ата эне милдеттүү жана түздөн түз жооптуу. Себеби дегенде балаң жакшы билим албай калса, айтышы мүмкүн: "Эмне үчүн мени окутпой койдуң эле?" деп. Ата эне сөзсүз түрдө жооп берет. Билимдүү кылыш үчүн биз мектепке жөнөтөбүз. Билимди ата эне эч качан бере албайт. Ыймандуу кылышы мүмкүн, тарбиялуу кылышы мүмкүн. Демек биз балдарыбызды мугалимдерге, устаттарга тапшырып ишенип бердикпи? Бергенден кийин биз анын кандай билимдүү, сапаттуу билим алып атканын биз көз салып турушубуз керек, сөзсүз түрдө. Ата эне бала менен бирге үй тапшырма аткарышы керек деп ойлойм. Анткени бала менен чогуу үй тапшырманы аткарып жатканда баланын окуу деңгээлин ата эне дагы билиши керек. Бала кайсыл сабактан жетишип жатат, бала кайсыл сабактан жетишпей артта калып жатканын билиши керек. Сабакты чогуу окуганын дагы бир эң чоң мааниси ата эне менен баланын ортосундагы жакын мамилеси, бири-бирин түшүнүү, жакындашы, балага көңүл буруусу деп ойлойм.
биз эртеден кечке жумушта жүрөбүз, кечинде барып жакшы эле ойлонуп барасың да. Мен бүгүн ар кайсы интернеттен окуп алчу, балага жардам бериш керек, анан балага инвестиция кылыш керек. Сиз айтып өтпөдүңүзбү? Кой, мен бүгүн жакшы инвестиция кылайын дейсиң, анан үйгө баргандан кийин эле инвестициянын иси калбай калабы? Бытовой жашоого аралашабыз. Тигини жасай кылайын, муну жасай кылайын. Келет бир убакта кызым, папам ону карашып бериши, азыр кызым от жага кылайын, анан мен жардам берем. Ага чейин дагы бир нерсени жасай калам, бир сүрөт жасай кылайын же муну кыла калайын, анан ошентем. Анан бир убакта сотовый телефонубуз талашат бизди үй бүлөбүздө. Анан ошентип атып калып калган учурлар көп да. Дагы бир жери, эгерде сиздер баланы чогуу сабак даярдашып жүргөн болсоңуздар, мына 2-класс класстын математика китебин же болбосо кыргыз тил китебин алып туруп ошол жерден баштап окутуп көрүңүз. Мындай да, буга чейинки 15-18 теманы сиз өткөн эмессиз, туурабы? Анан 21-чи темага келгенде, мисалы үчүн жай сөз жана жайылма сөз деп анан эрежелерин окубай туруп, ошол жерден баштап кыйын болсоңуз түшүндүрүп көрүңүз да. Бул биз жардам берген менен, эми эгерде маданияттуу же болбосо акыл эси туура ата-эне боло турган болсо, сабак даярдашса, билими болсо жакшы деп ойлойм. А эгерде өзү түшүнбөй туруп, анан өзүнүн тупойлугун баласына көрсөткүчүсү келбей, аны айрымдар билебиз да, күч колдонот. Ушуну билбейсиңби, көкмөйсүңбү сен деген сыяктуулар бар да. Бул жер менин оюмча тескери таасир берет деп ойлойм да. Артык кылам деп. Баланы тарбиялоодо. Анан дагы бир жери бар. Эгерде балаңды алдап эмес, эми кандай десем, жана методикасын билип сабак өткөндү билсең, анда балаң менен сабакты чогуу даярдадың. А эгерде өзүңдүн терпениең жетпей турган болсо, чыдамың жетпесе, ал психологический состояние ар кандай болот да, туурабы? Анан мен бүгүн кызымды урушуп койсом, эртең ал мага жашырып деле айтпай коюшу мүмкүн да. Мен тапшырмам бар деген, мен бүгүн урушуп койсом. Ушундай жактар бар да. В общем, түшүндүңүздөр да. Сиз Бала Чака подкастын угуп жатасыз. Биз балдарыбыз жакшы окусун деп аракет кылып атпайбызбы? Математиканы 5-ке окусун, кыргыз тилин мейли 6-га деле окусун деп коелук. Бирок менде ушундай, билбейм, сиздерде тааныштар барбы, жокпу? Менде ушундай тааныштар бар да, мектепти жалаң 5-ке бүткөн, университетти 5-ке бүткөн, ошентип бурчта камалып отура берип өмүрү 11-класска чейин окуду, анан еще дагы 5 жыл үстүнө университетте окуду. Ошонун баарын тигинисин медаль менен бүттү, кызыл диплом менен бүттү. Бүткөндөн кийин азыр Турцияда бирөөнүн баласын багып жүрөт да. Муну мен эч нерсе делбейм. Кээде кыздарым жакшы окуса экен деп ойлойм. Бирок жакшы окуган менен эгерде акыры бирөөнүн баласын багып, эмне деп коесуң, нянька деп кой, Кел эми берки өзгөчө сүйлөшөлү. Жок, эми мен ушуну сурап атам да. Жакшы окуганга аракет кылып атабыз да, бирок мен айтайын деп аткан жерим, балага турмуштук тарбияларды көбүрөөк беришибиз керек го деген да ойдомун да. Биздин балдарга карата мен мындай тактиканы колдоном. Жана бардык сабактардан 5 ал, бардыгынан мыкты бол деген талап жок. Бирок улуу балабыз байелге, мисалы үчүн ал 12-ге келип калды, акыл эси толуп, акыл эске жетилип калган кези, анан ага мындай деп айткам: сага эң жаккан жана өзүң жакын көргөн предметтерден бир 2-3-өн тандап ал. Ошол предметтерден сен класс ичинде эң мыктысы болушуң керек. Ошону окуганда чынында рахат алып, мектеп программасынан тышкаркы нерсени дагы изилдеп, андан көбүрөөк тереңирээк билгенге аракет кыл. Математика жакпайбы? Окуба. Бирок бул 2 жана 3 алуу дегендик эмес. Өзүңө жаккан сабакты андан да терең, андан да көбүрөөк окуганга аракет кыл. Мен ушул жагынан ойлойм да. Бул канткен күндө дагы ошо сиз айтып атпайсызбы, бала кайсыл предметке кызыкса ошону оку депчи. Менин оюм боюнча бул мугалимден көз каранды нерсеби деп ойлоп коем да. Анткени эгерде ошол предметтен берген мугалиме кызыктырып, ага көбүрөөк түшүндүрсө, бул биздин мектепте окуп жүргөндө деле ушундай болчу. Бизде тандоо сабагы келгенде эң жакшы түшүндүргөн мугалимдин предметин баары тандап алат да. Балаңдын кайсыл багытта билимге кызыгуусу бар экенин аныкташ татаал нерсе болуп атпайбы? Же анын мугалими ошол предметте мыктыбы, же болбосо ошол предметтен мугалими начарбы? Аны чындап психологдор эле билбесе, мен даже өзүмдүн кыздарымдын кайсыл багытта экенин аныкташым аябай кыйын. Айтып атпайбы, бул жакта кайсыл предметти жакшы окусаң, ошону оку депчи. Эгерде балага жанагындай болушу мүмкүн да, ложный мындай мугалими ага бир кандайдыр бир жакшы түшүндүрсө ошону алып кетип атат, бирок анын түпкүрүндө өзүнүн мүмкүнчүлүгү ага эмес, башка предметке болушу мүмкүн да.
ооба, мисалы үчүн ушул эле улуу балабыз Байел англис тилине аябай кызыгат, аябай жакшы көрөт, окуйт. Биринчи англис тилден берген биринчи мугалими жаш кыз болчу. Анан ал жана заманбап ыкмаларды колдонуп, алар менен мынтип кол алышып, учурашып, анан түрдүү интерактивдерди жасап, балдарды аябай тарткан да ошол тилгечи. Чынында эле балдар кызыгып окуган. Бирок быйылкы берген эжеи алмашты. Анан көңүлү жок болуп калды англис тилине. Балдар баары бир тамырчы, анан сынчы болушат окшойт. Анан азыркы эжеи мындай деп коет: англис тилин көп деле жакшы билбейт окшойт. Менимче түнү менен сабакты жаттап, анан эртеси күнү бизге келип айтып бергендей сезилет дейт. Сезет. Анткени мындай эже өзү университетти начар эле окуган эжеи болуш керек. Сүйлөгөндө кыйналып, анан мындай эркин сүйлөй албайт. Сөздү мынтип бирден айтып сүйлөйт. Анан ашыкча суроо берип койсоң эле кабагы түйүлүп, жаман көрүп, неме кылгысы келбейт дейт да. Анан ошондуктан сиз туура эле айтасыз. Азыр менин эсимде биздин учурда эң көп деген класс 30га чейин бала болчу. Эң көп деген класстары А, Б, В, Г, Д, Е болгондо деле ошо ар бир класста 25-30. Бирок стандарт боюнча, талап боюнча бир класстын балдары өзү 20дан ашпаш керек. 20дан ашык деген бала бул катастрофа да. Азыр 50дөн ашык экен мектептерде. Анан класстардагы толтура Адан баштап И, К дегенге чейин. Жызгачы. Бул эмне? Бул мектептин жетишсиздиги да. Мектептин жетишсиздиги. Анан эми бир класста 53 бала отурат. Ошолорго бир мугалим сабак өтүп атат. Эми келдик мына. Жок. Бул экинчи тарабы болот. Ошолорго сабак өтүп атат. Ал 50 бала менен бир теманы түшүндүрүп, же болбосо мен ойлойм, ал кирип эле анан тапшырма бергенге эле жетишет ал мугалим. Тапшырмасын берип, жаздыңбы деп эле контролдогонго эле жетишет. Башка нерсе үйрөнүү мүмкүн эмес да мындай нерсе менен. 50 баланы бир кабинетке камап коюп 40 мүнөт олтуруштун өзү тозоктун тозогу да, кечирип коела мени. Экиге бөлүш керек эле. Мектептин жетишсиздиги. Бул биринчиси. Экинчиси, мен кызымдын же баламдын мектебине кээде барып турам. Мен деле барганымда мен атайын ушу класстарын кыдырып карагым келет да. Биздин убакта мен билем да, мектепте мен өзүм деле мектепти жакшы бүткөм. Болбосо улан. Алгебра, геометрияны түшүнөм дебесизби? Анан ушул предметтер боюнча атайын класстар болот го. Биология классы, химия классы, физика классы деп, алгебра, геометрия жана башка. Менин дагы өзүмдүн бир жакшы көргөн классым болот. Ал жана ЭВМ деп койчу биздин учурда. Компьютер көрсө, азыркы компьютерлерди барып, жаңыдан түшүнүк кирип аткан жылдар болчу. Ошол класска киргенде өзүм бир башка планетага киргендей болуп, башка цивилизацияга киргендей болуп. Ал кабинеттер башкачараак, эшиги дагы калыңыраак. Эшиги да калың. Терезесине решетка салынган. Столдун үстүндө биз тааныбаган же телевизор эмес, же радиого окшошпойт, же магнитофонго окшогон бир аппараттар турса, ошону барып күйгүзүп, сүрөт тартып, кайра өчүрүп, анан сүрөттөрдү тартып, алгоритм. Ошолорду үйрөнүп аткан учурда мага эмес, көпчүлүк эле ушинтип ошо класска баргысы келип, анан кызыгы тарайт экен дегендей. Ошондой кызыгуу болот да. Кимдир бирөөлөр биологияга кызыккандар, мисалы, жанагындай эксперименттерди жүргүзүш керек, лабораториялары болуш керек эле. Анысы кандай? Улан сен айтып аткандай, эгер бала эмнеге жөндөмдөй экенин биз билсек, балким гуманитария жагынан, балким так илимге кызыгышы мүмкүн. Мен айткан математика, же геометрия, жана химия. Балдардын эмнеге жөндөмдөй экенин билсек, көрсө, биз дагы үйдө ошого жараша шарт түзүш керек экен. Эгерде бала кичинекей болуп оюн сарак болуп атса, анын ойной турган оюнчуктары да ошого жакыныраак болуш керек экен. Биздин болгон жардам бергенибиз ошол экен. Үйдө шарт түзүп берип, сабак окуганга өзүнүн жакшынакай ордо болуш керек. Анан эң башкысы, сен айткандай улан, үйдө сөзсүз түрдө ата же апа окутуш керек деген эреже жок да. Кимиси мындай нерви калыңыраак болсо, анан кимиси дээринде бар болсо, анан кимиси кичине бир нерсени түшүнсө окутат да. Эл эмне дейт? Элдин пикирлери. Балдарга жардам бериш эле керек. Өзгөчө 1-2 класска. Өзгөчө азыр деп ойлойм. Азыр 30-40тан окуучу бар деп атат, анан мугалим жетишпесе деле керек ар бирине жакшыраак түшүндүргөнгө. Ата-эне көңүлүн бөлүп жардамдашкан туура эле деп ойлойм. Менин оюмча, бала менен сабак окуй эле коюш керек деп ойлойм. Себеби азыр менин үйдө кайным бар, 4-класс. Аны апам окутуп атат. Апам аны карабай койсо, ал окубай, уже үйдө отурат. Азыр апам нерв болуп атат, оку десе да болбойт. Апам окуса окуйт, окубаса ойноп кетет. Кайнагамдын баласы дагы, ал 3-класс. Анда деле ошондой орун алып атат. Ал мамасы окуса окуйт, окубаса жок. Азыр ошо үйдө апам отурат, мен окуймбу же сен окуйсуңбу, мен барып экзамен
экзамен беремби деп такыр укпай атат. Бир четте ойлойм, бала менен укпай эле коюш керек. Такыр көңүл бөлбөй эле коюш керек. Мындай баланы көзөмөлгө алыш керек, бирок такыр мындай жардам бербеш керек. Ушундай чыгар, мындай болот, тиндей болот деп эле айтып коюш керек деп ойлойм. Балдар менен сөзсүз сабак окуш керек дегенге дагы бир аргумент. Анан класс жетекчибиз бизге ачык эле айтчу. Класста 36 бала бар. Сиз айткандай мен класска кирип, алар менен учурашып, теманы айтып, кайра тапшырманы сурап жетишпейм дейт. Мен класстагы алдыңкы балдарга гана ориентир алам. Мен жалаң ошолор менен иштешем. Эгер балдарыңар ошол категорияга кирбей калса, бул өзүңөрдүн кемчилигиңер. Мен артта калган балдарды буларга кошуп, убактымды короп отурбайм. Убактымды короткон күндө дагы биз эч нерсеге жетишпейбиз, алдыга жылбайбыз, бир жерде эзилип тура беребиз. Мен программадан калбашым керек, мага мамлекет берген программа бар. Ошону менен жыла берем, кете берем деп ата-энелерге башынан эле айткан. Анан эми айрым балдар бар, өздөрү эле алып кетет, өздөрү эле дароо түшүнөт. Айрым балдар бар, дароо түшүнбөйт. Аларга бир аз, мындайча айтканда, сал көбүрөөк убакыт керек да. Анан ошондуктан менче балдар менен сөзсүз сабак окуп, аларга үй тапшырманы аткарууга жардам бериш керек. Сиз Бала Чака подкастын угуп жатасыз. Бизде жумуш бар, чоң кишилерде жумуш бар. Эгер биз жумушубузду канчалык деңгээлде аткарабыз, бул экинчи маселе. Биз жумушубузду аткарганыбызга жараша акы алабыз. Чынбы? Ар кимибиздин ишибизде баабыз бар. Чынбы? Профессионал киши чоң акча сурайт, кызматына жараша, же болбосо эмнени билгенге жараша. Востребованность деп коет го. Кимибиздин ар кимибиздин баабыз бар да. Ар бир мекемеде болобу, каякта болобу. Анысы кандай балдардын баасы жана күндөлүгүндө. Күндөлүгүн текшере атпайсызбы? 5 окуйт экенсиң деп. Демек, бул бала үчүн эмне? Бул жумуш. Жакшы түшүндүрсө болот экен. Сенин айлыгың мына монча деп туруп. Бул баланын жумушу ошол. Балам, сен жумушуңду 5 аткарып атасың. Аны сабак катары кылбаш керек балага. Эгер ага кыйнап эле сенин мээңе кирбейт экен, сен акмак, тилекке каршы мындайлар да бар да. Кадимкидей баланын деңгээлине түшүп урушкан. Сен акмак турбайсың, энесин тарткан акмак андан дагы. Өзү энесин айтып кетет го андан дагы. Окубай атат балаң. Балаң. Андай да балаң болуп кетет. Жакшы болуп калса, балам болуп калат. Уят да тең болуш керек бардык жерде. Жардам берип балдарды окутуп атканда деле, чын эле балдар менен сабак баштаарда мындай да. Биз баштадык деп баштабаш керек өзү сабактычы. Бул өзү туура эмес. Сабакка чейинки этаптар болот. Баштаарга чейинки этаптар болот. Бул мен жеке өзүмдүн көз карашым да. Аны жетелеп келиш керек баланы кызыктырыш үчүн. Улан аябай жакшы мисал келтирди жана. Аны кызыктырыш үчүн алыстан башташ керек. Алыстан. Билбейм кандай мисал келтирет, бирок ошол келгиле эми деп мисалы бала 2-2-ни чын эле кошо албай атса, кана балам 2-2-ни кошконду баштайлы дебеш керек. Ал үчүн биринчи бирге бирди кошуп берели деп. Жок, дароо эле математикага отурбаш керек деп ойлойм. Себеп дегенде кайсыл илим болбосун, бардык жерде чыгармачылык деген нерсе бар. Урматтуу угармандар, силер Бала Чака подкастын уктуңар. Кийинки эпизоддо жолугушканга чейин сак саламатта болгула. Угушканга чейин саламатта туруңуздар. Кол булгалады улан. Урматтуу угармандар, Бала Чака подкастын бир нече платформалардан уга аласыңар. Ал платформалар Pocket Casts, Breaker, Radio Public, Castbox, Google Podcast жана Apple Podcast. Бул тиркемелерди Play Market аркылуу жүктөп алсаңар болот. Подкастты ачып укканда сөзсүз жазылып, жылдызчаларды басып койсоңуз, биз аябай сүйүнүп калабыз. Андан тышкары Бала Чака подкастын Билесиңби KG YouTube каналынан дагы уксаңар болот. Ал жакка дагы лайк басып, комментарийлериңерди калтыргыла. Кийинки темага сунуштарыңыз болсо, сөзсүз жазып койгула. Суроолоруңар болсо 0704 00 46 08 WhatsApp номерине жөнөтсөңөр болот.